bir dağın adam mıйзамсыз жоопка тартылбашы керек. Eç kimnin артынан мыйзамсыз сая түшүп, жок жерден кылмыш токуп, жок жерден аларды жоопка тартуу бул кылмыштуулук. Эгерде кимдир бирөө ошентип жөнөкөй адамдарды же болбосо күнөөсүз адамдарды жоопка тартууга аракет кылса, анда ал адам өзү жоопка тартылат. Ушуну кызматкерлерге түшүндүрүп айтыңыздар. Уктуңарбы? Түшүндүрүп айткыла. Bir дагы адамды жөнөкөй жөндөн жөн же болбосо мыйзамсыз жоопка тартпашыбыз керек туугандар. Эгерде биз 100 адамды мыйзамдуу жоопка тартып, bir адамды мыйзамсыз жоопка тартып койгон болсок, анда биздин ишибиздин бардыгы нольго айланат. Жокко чыгат. Себеби ар бир адам бул жарык дүйнөгө келгенден кийин жакшы жашоону каалайт. Бул жарык дүйнөгө келгенден кийин чындыкты каалайт, акыйкатты каалайт. А биз аларга акыйкатты бериштин ордуна эгерде мыйзамсыз жоопка тарта турган болсок, ал адамдын үмүтүн өчүрөбүз. Турмушка, жашоого, үй бүлөгө, кызматка болгон үмүтүн өчүрөбүз. Ошондуктан ушул маселелерди тактап, бышырып, шашпай, изилдеп, мындай орчундуу карап туруп, андан кийин гана жоопка тартыңыздар. Уктуңарбы? Мыйзамды дагы иштеткенде, ошол жоопка тартат экен десе эле результат кылабыз деп, жөн эле жыйынтык чыгарабыз. Мына менин районум артта калып кетип атат. Менде эч кандай кызматкерди жоопка тарта албай атам. Тигини баса калайын, муну баса калайын деген оюңардан кайткылагын. Лучше эч нерсе кылбагыла. Чем башка бир баягы мыйзамсыз бирөөнү жоопка тарткандан көрө. Мыйзамсыз бирөөнү жоопка тарткандан көрө эч нерсе кылбай койгонуңар бул жакшы жыйынтык болот. Уктуңарбы? Ошондуктан ушул маселеге катуу көңүлүңөрдү бургула. Андан сырткары эң негизги дагы бир маселе бар, муну айтып өтөйүн. Урматтуу кызматкерлер, өзүбүздүн кызматкерлердин арасындагы мыйзам бузуучулук жана тартип. Биз ушуга катуу көңүл бурушубуз керек. Өзүбүз мыйзамды сактай албасак, өзүбүз ушул мыйзамдын коргой албасак, же өзүбүз бузуп турсак, анда башкадан кантип сурай алабыз?